Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Эсиңиздерде болсо, бир ай мурун биз биогумус өндүрөбүз деп Калифорния сөйүл жыланын алып келип багып баштаганбыз. Арадан бир ай өттү. Бурунку биздин видеону көргөндөр болсо эсиңиздерде, ушул жерге малдын, жылкынын кыктарын алып келип таштап, чириндилерди алып келип таштап, 61 килограмм беле биогумусту алып келгенбиз, топурагы менен кошулуп. Адан бери бир ай өттү. Байма-бай суу куюп жаттык. Анан бүгүн эми булардын кандай болуп көбөйүп жатат, ошол тууралуу сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтим маалымат. Мен бир сыйра карап чыктым бул жерде. Тайры менен оодарып. Так, мынакей. Бир убакта тартып, бир убакта эметем. Сөйүл жыландар бар. Сөзөндөр бар. Бирок аз өлчөмдө да. Az өлчөмдө. Башка жерден да алып көрөйүн. Кас көрөйлү. Оодарып. Оба. Так. Мынакей. Көрүнүп жатабы? Бул эми бөлмө күңгүртүрөөк бир аз. Мынакей сөйүл жыландар. Мынакей майда сөйүл жыландар жүрөт. Мынакей. Бар. Качып кетишпептир, эми качат турган деле жер жок. Асты бетондолгон да. Сиздерде. Буну аз өлчөмдө. Бир ай болду, мен оюмда бир айда көбөйүп кетет го деген. Бир жумада бир суу куюп коюп атам. О жерине кас көрөйлү азыр. Жерине кас көрөйүнчү. Кандай болду? Көрүнүп атабы? Бар. Сөйүл жыландар. Бир аз бир жакка чогулушка кетип калышканбы булар. Бир жерде той топур болуп, ошол жерге чогулуп алышканбы, ал жерин таппай атам. Негизинен бар экен. Эми жыйынтык чыгарыш эрте, бирок мен байкаганым көбүрөөк алып келип кое бериш керек окшойт. Могул жерге 4 арабы, 5 арабадай төккөнбүз. Ошого жанагы нерсе аз болуп калды окшойт. 61 килограмм деген. 61 килограммдын бир 10% эле сөйүл болчу. Төгүп атканда көргөнбүз. Каптан калганы кык, окат эле да. Антан менин кеңешим, эгерде сөйүл жылан өстүрө турган болсоңуздар, көбүрөөк өлчөмдө алышыңыздар керек экен. Анан жана баасынан качпай, жанагы мен 50 сомдон алгам килограмм. 100 сомдон деп сатышып атат го, мен ошолордо да бир байланышып көрүшүм керек экен. Ошондой баягы сөйүл жыланы көбүрөөгүнөн алышыбыз керек экен. Ошондо батыраак көбөйөт окшойт. Эми дагы бага беребиз. Дагы кандай болуп атат? Тасма тартып турабыз туугандар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.